Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, амансыздарбы? Бул сиздер көрүп турган Татнакай сулуу карындашыбыздын аты Жумагүл. Бул болгону 4 жашта. Бирок тилекке каршы ушул карындашыбыз туулганда эле сердце порок оорусу менен туулган. Бирок бул менен гана чектелбестен азыркы учурда кулагы дагы бир аз ооруйт, кулагынын тешиктери кичинерип, угушу аябай оор абалда, жоготуп алуу коркунучу бар. Ошону менен биргеликте көзү дагы ооруйт, көзү нерв жактан жабыркап, көзүгө барган. Анын эле аз келгенсип таңдайы дагы ооруйт. Бирок мына ушулардын баардыгын операция кылыш үчүн эң биринчи жүрөгүнөн башташ керек экен. Бул операцияга аябай чоң суммадагы акча 700 миң, 800 миңдин тегерегиндеги. Буга чейин дагы операция болгон экен 300 миң, 400 миңдин тегерегинде, бирок бул шартка байланыштуу. Керек болсо ушул 400 миңдегиден дагы карыз болуп алган, ал дагы кутула элек. Андыктан урматтуу туугандар, биз сиздерден чын жүрөгүбүздөн жардам сурайбыз. Албетте биздин калкыбыз берешен, алган колго караганда берген кол жакшыраак дейт. Андыктан өзүңүздөрдүн колуңуздарда бардыгы аябастан ошол кайдыгер болбой карындашыбызга колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Биз сиздерден бир определенный бир сумманы сурабайбыз. Колуңуздарда барыны эч эле болбоду дегенде, жок дегенде ушул видеону башка бирөөлөр менен бөлүшкөнгө жардам бериңиздер. Дагыдан эмне болгондугун тагыраагын бул кийинки видеодон көрүп билип аласыздар. Менин кызым Касымова Жумагүл 2017 жылы ушу Москвада төрөгөнмүн. Ошол төрөлгөндө эле порок сердца болуп төрөлдү кызымчы. Анан биринчи операциясын ошол Москвада, Бакулевада өткөрдүк. Биринчи операциясында ошол 350 миң операцияны өзүнө төккөнбүз. Андан сырткары дары-дармектер менен 500 миң болуп, ошол карыз ошондо деле карыз алып туугандыктан чогулганбыз. Ошол карыздан дагы деле кутулуп бүтө элекпиз. Анан Кыргызстанга алып барып, Кыргызстандан аябай эме текшерип көрүп атышты, бирок качан бала кыйналып же өзүн жоготуп же көгөрүп калганда алып келесиңер деп айткандан бул жака алып келип текшертели деп алып келдик. Бул жака алып келсек, биз негизи бул жака таңдайын операция кылдыралы дегенбиз. Кызымдын таңдайы жок. Эки кулагындагы операция болушу мүмкүн деп атат. Еще көзүнө дагы направление беребиз деди. Бирок таңдайын операция кылуу үчүн жүрөгүн операция кылмайынча таңдайын операцияга албайбыз дейт. Бирок биздин кайрылганыбыздын себеби ошо жүрөгүнө 732 миң 850 сумма сурап атат. Ал сумма биз үчүн аябай азыр оор болуп атат. Менин сиздерге кайрылганымдын себеби ошол. Эгер мүмкүн болсо жардам бериңиздерди суранам.